17 октябрдан баштап өлкө аймагында түзүлгөн графиктердин негизинде жергиликтүү курултайда чоң курултайга делегаттар шайланууда. Буга чейин Сузак айыл өкмөтүнүн 4 айылында мындай жыйындар өткөрүлдү. Негизги жоопкерчилик жергиликтүү кеңештерге жүктөлгөн. Мындан улам алар коюлган талаптар боюнча иш алып барып жатышат. Комиссияларды, мүчөлөрдү шайлап бүттүк. 11 комиссия болду. Делегаттарды шайлоого чейин Сузак айыл өкмөттө жашаган башка, мисалы Россияда мигранттарга жеткиздик. Мисалы айыл башчылар, махалла комитеттер бүт жерлерде жүрүп, алгындай уюштуруп, элдерге түшүндүрүүлөрдү жүргүздүк. Жобо боюнча коомдук уюмдардан дагы жергиликтүү курултайды уюштуруу боюнча комиссияларга өкүлдөр киргизилген. Бул коомдук институт болгондон кийин көбүрөөк коомчулуктан өкүл кошулуусун шарттайт. Андыктан келген катышуучулардын дагы бүгүн саны арбын болду. Президентimiz aytganda bir татуктуу делегаттарды шайлап алыш максатыбыз бар. Элди немелер көп да азыр. Ушуларды жакшы бир жерге барып сүйлөп, президент менен мен uchrashib, başçılar bilan uchrashib, yaxshi so'zlarni aytib, el yurtimizga xizmat qiladigan tatiqtu baldarni shaylab olsak, shular yoshlardan bo'lsin, o'rta yoshlardan bo'lish kerak. Shularga borib, bizga el yurtimizga xizmat qiladi-da. Сузак айыл аймагында 8 айыл орун алса, алардын ар бир айылында жашоочулардын санына карата жергиликтүү делегаттар шайланып келүүдө. Эң чоң айыл деп аталган Сузак айылынан эле 133 делегат көрсөтүлдү. Негизинен ал жыйындарды ошо уюштуруу комиссиясы өткөрүп атат. Ошол кайсыл айылда боло турган болсо, ошол округдун депутаттары катышып атышат. Анан негизинен жашоочуларды чакырып, ошол жашоочулардан жергиликтүү курултайга делегаттар шайланып атат. Алардын саны дагы кайсы айылдан канча делегат шайланышы дагы ошол кезекси сессияда аныкталып, ошол жергиликтүү курултай 5 ноябрда боло турган болсо, ага 200 делегат келет. Ошол 200 делегатты ошол айылдардагы жашоочулардын санына жараша бөлүштүрүлгөн. Элдик курултайга өлкө боюнча 1000 делегат чакырылат. Анын 960 административдик аймактык бирдиктерден, 28 чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан жана 10 делегат конфессиялык коомчулуктан шайланып келет. Нара Жапарова, Манас Назаров, Сузак району.